أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Burunqu sabaqta Mutamimatul Ajrumiyyaның автору анан ажрумия жөнүндө наху илими жөнүндө кыскача токтолгонбуз. Анан китептен болсо киришүү жасаганбыз. Мукаддимасын окуябыз, бирок толук бүтө элек болчу. Бисмилlah. Бисмилладан кийин ар бир сөздүн европуна кыскача токтолгонбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Андан кийин Алхамдулиллахи Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in de бүтүрүп, бүгүнкү сабак болсо, wa ba'dudan башталат. Экинчи сабак иншаллах. Wa ba'du. Ba'du деген сөз биринчиден бул сөз бир услуптан экинчи услупка өтүү үчүн айтылган араб тилиндеги сөздөр. Киришүү менен негизги теманын ортосунда айтылат. Киришүү кылган биз хамдала же басмала, хамдала, салвалар айткандан кийин ва ба'ду деп андан кийин негизги темага кирип кетет. Эми ва ба'ду. Ба'ду эмнеден кийин сөзмөсү которсок, кийин деген маанисин билдирет. Алла Таалага хамд, биринчи басмала айткандан кийин, Алла Таалага хамд сана айткандан кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй-бүлөсүнө, сахабаларына, ажмаин бардыгына бирөөнүн калбасына, ажмаин такиттеген эмес. Бирөөнү дагы бөлбөстөн бардыгына Алланын салават саламы айткандан кийин фа хазихи муқаддима деп баштады. Фа хазихи муқаддима. Фи илмил арабият. Биринчи сөзмөсү которуп кетели, анан европун токтолобуз, анан маселелерин токтолобуз иншаллах. فهذه مقدمة بول اسم الإشارة برينчеден каяка ишара мушар илейхи кайсы каяка ишарат кылынат. Бизче кыргыз тилинде исмул ишара эмне деп айтат? Шилтеме дейби? Шилтеме. Ишар илейхи деп айтканда бул деп муну көргөзсүн, бул деп торту же бул деп стаканды көргөз ичиндеги суу. Мушар илейхи кайсы. Ошондо фахазихи бул деп баштаган эмнени баштап максат кылып атат? Эки маселе болушу мүмкүн. Негизи хазигин мушар илейхи бир канча маселелер бар. Сөзгөбү, маанигеби, жана башка көп маселелер, анын баарына кирбейбиз, бирок эстеп койгула. Хазиги эгерде китепти бүткөн болсо, анда китепке ишарат кылышы мүмкүн. Китепти бүтүрүп туруп, анан мукаддима киришүүсүн жазган болсо. Көбүнчө же болбосо кээ бир учурларда уламалар биринчи китептин өзүн бүтүрүп туруп, андан кийин мукаддимасын киришүүсүн жазган. Андай боло турган китепке жазылып турган ишарат кылынды тура бул китепке деп. Ал эми китеп жазылып болсо, анда акылындагы жазайын деген нерселерине ишарат кылынат. Фахазихи деген. Бул биз деле кыргызча китеп жазарда бул катты жазуунун себеби деп бул дегенде кат жок али азыр. Бирок акылында жаза турган жүрөгүндө нерсе бар. Ошону жазайында ошол жака ишарат кылынат. Фахазихи бул муқаддиматун фи илмил арабиyyati. Муқаддима исм фаил, эгерде муқаддима деп окуй турган болсо, муқаддима исмул фаил эмнени билдирет? Исмул фаил. Анткени сени алдыга чыгарат деген сөз. Юқаддимука фи илмил арабия. Ушул наху илиминде, араб тил илиминде ушул китепти окуй турган болсоң, фази муқаддима. Сени өзүңдүн дост акран, өзүңдүн жолдошторуңду өзүңдүн биргеликте окугандардын арасынан ушул китепти окусаң, сени алдыга өстүрүп чыгарат. Алдыга түртүп ийет деген маани. Мектеп муқаддима деп окуй турган болсо. Муқаддама деп окусак болот. Исм мафуул кылып. Анда бул максутту негизги наху илиминин өзүнүн алдыңкы кириш сөз, алдында турган нерсе муқаддимага ишарат кылынат. Демек фахазихи муқаддиматун бул киришүү деп маани берсек болот. Фи илмил арабиyyati араб илиминде деди. Бирок бул жерде араб илимдери 12 деп айтылат. Андан тышкары дагы бүгүнкү күндө 16-20га чейин дагы кылып жеткизишет. Кайсы илимдер? Илмул арабиядан максат кайсы илимдер айтылат?
Ким айтат илмул арабиядан максат? Сарф, нахву, балага. Балаганын ичинде кайсылар? Илмул баян, илмул биринчи маани деп кээ баян деп кошушат, эмеси жараша. Илмул маани балаганын ичинде 3 илим камтылган өзүнө: илмул баян, илмул маани, ана илмул бадиъ деп. Андан кийин кайсылар? Илмул вадъ бар, мантык бар, илмул иштиқақ деген бар, илмул тарих, илмул расаил деген жана башка бир канча илимдер камтылат. Бул жерде максат фи илмул арабия эмнени максат кылынып атат? Илмул арабияда максат өзү 12 илим. Илмул луга, илмул луга деген илим бар, илмул тасриф деген бар дагы, сарф илими, илмул нахв, илмул маани, илмул баян, илмул бадиъ, илмул аруд, илмул кавафи, ырлардын ыргактарын, вазындарын биле турган дагы өзүнчө илимдер бар. Демек бул жерде илмул арабияда максат нахву илими. Нахву илими болуп эсептелет. Нахву илими. Илмул арабияда максат нахву илими. Бул араб илимдеринин эң пайдалуу илими. Эмнеге? Анткени калгандарын бардыгын ушу менен үйрөнөсүң да. Калган илимдин бардыгын ушул илим менен үйрөнөсүң. Имам Суюти эмне деп айтат? Иннал улума куллаха муфтахиратун илейхи деп. Бүтүндөй илимдер ушул илимге муктаж. Анан нахвуну кандай бир мисал менен берсек болот? Нахву билесиздер, бул салыштыруу иретинде айта турган болсок, бүтүндөй илимдерди бир чоң касырга мисал берсек болот. Сарай укмуш, ичинде бактары бар, ичинде мөмө жемиштер бар, алар түрлүү, каалаган нерсе бар, бүт бар, жапжашыл, аябай кооз укмуш чоң нерсе, заборлору бийик болгон. Анын эшиги, дарбазасы бар. Ошол касырга, сарайга кириш үчүн каядан кириш керек негизи? Эшигини болуп эсептелет. Ал эми ошол кооз жанагы сарай мөмө жемиштери менен бардыгы бир илим болсо, анын эшиги бул нахв болуп эсептелет. Нахва ошондой мөмө жемиштерди алам, ичине кирип кооздуктарды көрөм десең, анда эшигинен кириш керексиң. Нахв аркылуу илимге кириш керексиң деген сөз. Эгерде нахв аркылуу кирбесең, анда сен ууруу сыяктуу болуп каласың. Дубалдын сыртынан секирип кириш мүмкүнсүң. Кирип шашып-пушуп чыгып кетиши мүмкүнсүң. Же сыртынан туруп алып, берип койчу алма, өрүп берип койчу деп кыйкырып турушу мүмкүнсүң. Ичинен берип жаткандан 1 жыл берет, 2 жыл берет, 3 жыл берет, 4 жыл берет, аягым тажайт деп болду, өзүң алып ал дейт. Өзүң каалагандай кирем, кайсы учурда кирип чыгам десең, каякта кириш керек? Эшигинен кириш керек. Наху илими дагы ошондой илимдердин өзөгү болуп эсептелетсек, чагындырышасы керекпиз. Демек, فهذه مقدمة في علم العربية. Андан кийин متممة. Мутаммима деген эмне деген сөз? Бул дагы исмул фаил. Тура, мутаммимас. Толуктайт. Эмнени толуктайт? Эмне боюнча? Бул хазихи мукаддиматун, бул киришүү ичинде сыфат бар, мавдуатун деген. Бул киришүү коюлду мутаммима. Лимасаилил ажрумия. Ажрумияда айтылбаган, мисалы иштигал маселеси, таназу маселеси, вакф маселеси жана башка ажрумия китебиндеги айтылбаган нерселерди бул эмне кылат? Толуктап кетет. Бул биринчи. Мутаммиматун лимасаилил ажрумияти такуну васитатан байнаха ва байна гайриха минал мутаввалати. Такуну болот, такуну болот, васитатан кандай ортомчу болот деген сөз. Байнаха ха домир кайка кетет? Домир. Байнаха дагы домир ажрумия кетет. Байнал ажрумия ва байна гайриха ва байна гайрил ажрумия да. Ажрумия менен жана чоң китептердин ортосунда бул китеп бизге эмне болуп берет? Көпүрө болуп бере турган китеп. Наху илиминде урматтуу, муптадилер үчүн, башталгандар үчүн бир мустава бар. Анан мутавассит, ортоңку даражага жетип калгандар үчүн экинчи мустава, анан мунтахилер үчүн, бүткөндөр үчүн үчүнчү мустава бар. Биринчи мустава кайсы китептер? Бул манхаждарга жараша дүйнө жүзүндө окула турган мектептерге жараша болот. Мисалы Шам мамлекеттеринде, Сирия, Иордания,
негизи жалпы Шам мамлекеттеринде биринчи Дурусул Арабия деген китеп окулушат. Андан кийин Ажрумияны окушат биринчи. Дурусул Арабия кичинекей балдар үчүн окутат, анан Ажрумияны окутат. Ажрумиядан кийин Ажрумиянын шархтарын окутат. Халид Сарин шархы бар, Тухфату Сания деген шархы бар. Жана башка дагы бир белгилүү шархтар бар. Мисалы бүгүнкү күндө жазылып аткан Тасхил деген Шейх Алиханиге таандык болгон, асын Тавдих деген шарх бар. Дихландын дагы шархтары бар. Кыскасы бир китептин өзүн матынды алып туруп ошонун шархтарын окуйт. Эмне үчүн дегенде биринчи муптадиядан башталган наху илимине же болбосо деги эле кайсы илим болбосун биринчи окуган адам эң биринчи окуган китепти аябай жакшы өздөштүрүш керек. Аябай жакшы жатташ керек. Колдон келсе ошол Ажрумияны башынан аягына жатташ керек болот. Кандай өзүңдүн атыңдай башынан аягына жаттап алсаң, анан илим не болуп баштайт? Ошол нерсеге сиңип баштайт, курулуп баштайт. Сен биринчи бир матын жаттап алуу менен негиздеп аласың да, фундамент куруласың. Биринчи матынды жакшы түшүнүш үчүн ошо бир канча теректе шархты окуп, андан кийин анан ошол чоң китептерге кириш үчүн ортомчу окула турган китептер бар. Ошолор болсо, бул мына Мутаммиматул Ажрумия сыяктуу китеп. Мутаммиматул Ажрумия. Бул китепти окуу менен кийинки чоң китептерге кирип кетесиң. Ортодогу деңгээлдер кайсылар? Катырнада, Мутаммиматул Ажрумия, ушул орто деңгээлдеги китептер болот. Орто. Андан кийин Альфияга Ибн Акилдин шархына кирип кетсең болот. Андан ары Ашмунидин шархы менен, андан ары бул Ибн Акилдин, Ибн Маликин шархын, жана башка алардын хашияларын ошентип аягы барып туруп Мугни Лабиб, Ибн Хишамдын китебин эң акыркы окула турган. Бирок эң негизи биринчи китепти жакшы окуп алыш керек болот. Бул ошол Шам өлкөлөрүндө окула турган китеп. Биздин тарапта кайсы китептерде окулган? Биздин тарапта Метамил окулган. Биринчи. Бизде Журжани деген окулган. Могул Түркия тараптарда биринчи Биркиви деген окушкан. Эмне дегенде Биркиви Журжанига караганда жеңилирээк, реттүү, тартиптүү, бир-эки маселени айтат, кыска кетет, болду, андан ашык кетпейт. Журжанидики болсо бир ибарасында жеңил кетсе, бир ибарасы келип туруп, Альфиянын деңгээлиндеги ибаралар чыгарып, оор болуп калат. Мындай өйдө ылдый. Жаңы окуган адамга чындап оор болуп калышы мүмкүн. Ушул Биркивиди жатташат. Биркивидин көптөгөн шархтары бар, Биркивидин шархтары бар. Жолсо Журжанидин окуганда Журжанидин шархы мейли бул жакта окусун, бул жакта окубасын, Биркивиди жакшы окушат. Андан кийин ушу Түркия тарапта Зуруф ва Таракиб деген китепти окушат. Андан кийин эле ошол Биркивидин Изхарул Асрар деген китебин окушат. Андан тышкары ошол Түркия же Курдистан ушундай тараптарда Шархул Мугни деген китеп окушат. Мугни деген китеп бар. Бул Кафиянын эле жеңилдетилген, башкача бир варианты. Ошого Чахарпурди деген алым жазган. Анын ошонун шакирти Милани деген Шархул Мугни деп шарх жазган да. Өтө сонун, өтө берекелүү шарх. Андан ары Кафи окушат, андан ары барып туруп Мулла Жами кирип кетти. Ушундай эле Халул Маакид деген дагы Мусилут эменин Каваид Араб Ибн Хишамдын шархын окушат. Андан кийин Имам Суютидин Альфиясын дагы окушуп ошентип кетишет. Анан бар Мулла Жами. Биз тарапта кандай окулат? Биз тарапта көбүнчө. Биз тарапта Журжанидин окугандан кийин эле мисал Пакистан тарапта Хидаятун Наху окулат, Хидаятун Наху. Андан кийин эле Кафи, андан ары эле Мулла Жамиге кирип кетишет. Демек бул кыскача маалыматтар. Бизде ошол эле учурда Ан-Намудаж деген китеп окулат, Эрбилийдин. Ан-Намудаж деген китепти окулат. Жакшы китеп, аябай сонун китептердин бирөөсү. Эми караңыздар, бул китеп эмне экен? Ошондой биринчи башталгандарды окуп түшүнүп алгандан кийин Ажрумиядан бизге эмнени үйрөтөт? Урматтуу жамаат, эмнени үйрөтөт? Дагы бир нерсе айта кетейин деген нерсем бар. Нахмуну биз кантип окуйбуз? Нахмуну мондай кылып карайбыз, урматтуу жамаат. Мусталах. Мусталах, термин. Андан кийин мусталах. Терминдерин билиш керекпиз. Андан кийин эмнелерин? Ахкамдар, Ахкамдар жазып коюн. Ахкамдар. Ахкамдар канча бизде? Ахкамдар марфу, мансуб, мажрур, анан маджзуматтар. Роф болгондо рофтор канча?
насып болгондор канчо, жар болгондор канчо, жана жазым болгондор кайсылар деп. Кайсы сөз болбосун, же роф болот, же насып болот. Исим болсо жар болот, али фейл болсо роф болот, анан кийин жазым болот. Ахкамдарын билип алыш оңой эле. Мусталахты түшүнүш керек. Ар бир сөздү окуп атканда, мисалы бүгүн өтөбүз, калам деген эмне? Каламдын лугавий мааниси бар. Андан кийин мусталах терминдеги нахвуларды, нахвилердин берген аныктамасы бар. Мубтада деген эмне? Хабар деген эмне? Феил деген эмне? Фаил деген эмне? Исм мафул, мафулун бих деген эмне? Тамиз деген эмне? Жана ошо ар бир терминдерди жакшы түшүнүш керек болот. Бул терминдерди бизге берген нерсе кайсы үйрөт? Эмне берет бизге? Ажрумия берет, жечүтү. Ажрумия, анан мутаммима ушуларды берет, ахкамдарды да берет. Үчүнчү нерсеси эмне? Үчүнчү нерсеси каваид болот. Допт. Каваид. Эрежелер умачамат. Каваид болсо бул бүтпөйт. Каваидтин түбүнө эч ким жеткен эмес. Түрлүү эрежелер бар. Андан ары истисналар бар, жана башка мунакашалар бар, усулун наху деген бар. Жана башка кыскасы тереңдеп кете берет. Бирок биз окуганда мусталах менен ар бир илимдеги нахудагы терминдерин билип алыш, уну сөзсүз түрдө жатка билиш керекпиз. Жатка билбесек, анда түшүнбөйбүз да. Мисалы, хал деген эмне? Эгерде хал деген билбесең, анда китепте түшүнө албайсың, Европада кыла албайсың да. Халдын өкүмүн айтканда хал дайым мансуп, туурабы? Мисалы, хал аныктамасын билгенден кийин халдын өкүмүн айтасың, анан ар жагына кетет, халдын эрежелери кетет. Хал кандай болот, халдын кандай түрү бар, жана башка эрежелер башталат. Феил деген эмне билишиң керексиң. Феилдин канча түрү бар, кандай эмне билиш керексиң. Анын өкүмү кандай болот, андан эрежелери кетет. Ошол сыяктуу ушу үч нерсеге көңүл бурабыз дайыма. Китепте окуп атканда, бул термини мындай, өкүмү мындай, бул мындай эреже негизинде мындай болду деп кете беребиз иншалла. Түшүнүктүү болдубу? Кеттик анда. Такуну васитатан байнаха ва байна гайриха минал мутавалат. Мутавалаттар жөнүндө айтып өттүм. Кыскача кайсы китептерди окусак болот? Мутавалаттан мутавалатка биздин кайсы китептерди киргизсек болот? Шузур Захабты киргизсек болот, Ибн Хишамды. Шузур Захаб Катырнададан кийин окула турган китеп. Шузур Захабты. Шузур Захабты өтө өзгөчөлөнгөн китеп, бүт нерселерди реттеп берген китеп. Лерден болот. Ана Ибн Акилдин шархын же андан ары Мулла Жамилерди мутавалаттарга кирип кетиш үчүн ушул китептин бул китептин экен ортомчу болуп бере алат экен бизге. Көп адамдар биринчи кичинекей ажурмияны же кичинекей окутуруп чоң китеп кирип кеткендечи, эмне болот чоң китеп кирип кеткенде? Оор болуп калат, түшүнүшү байлай албай калат, кыйын болуп калат. Түшүндүрүп жаткан кезде түшүнүшү мүмкүн. Бирок ошону мындай истиаб кылып түшүнүп толук кандуу киргизип практика амал түрүндө киргизип кете албай калат. Түшүнүп аткан сонун түшүнүп кете бериши мүмкүн, чоң китептер кирсе деле, бирок ошол деңгээлге дароо этап менен жетпестен түз кирип кеткендиктен оор болуп калат. Андыктан этап менен кетиши керек. Биринчи жана айткандай, биринчи окуган китепти жакшы түшүнүш керек, жакшы жатташ керек. Андан аркы китептер ошого эмне болуп кете берет? Толуктоп кете берет. Биз үчүн бул китепти мисалы жаттап алсак, мутаммиманы бул бүтүндөй нахвуну түшүнүп алдык, бүтүндөй нахвунун өзөгүн өзүбүзгө камтып алдык десек болот. Жакшы жаттап алган болсок, мисалдар менен жаттайбыз, анан жаттоо эле эмес, эмнеси менен кошо? Жаттоодон максат түшүнүү менен кошо бириликте. Болду. Бүтүндөй маселелерди акылыбызга андан ары куруп кете берсек болот. Андан кийин ниет кылсак болот, бул чындап жаттай турган китептердин бирөөсү. Биздин ушул сабактарыбыз бүткүчөктү. Ниет коюп туруп, күнүгө ошол окуган эле нерсени кайталап турсак эле жаттап кете беребиз. Мейли, шарт эмес эми башынан гана Фатихадай кылып айтып бериш, бирок бир маселе келгенде ошол маселенин сөздөрү, маанилери акылыбызга келип турса, ошол дагы жок дегенде жетиштүү болот. Самайке. Болду. Минал мутавалат. Андан кийин нафа Аллаху биха кама нафа би аслиха. Демек мунун сыфаты кандай китеп экен? Бул мукаддима биринчиден Мутамил Ажурмияны масаилдерин толуктайт экен, Ажурмиянын ичиндеги маселелерди. Андан кийин ортомчу дагы болуп берет экен бул китеп. Ушуну бүттү дагы нафа Аллаху биха кама нафа би аслиха. Биха домир кайга кетет? Жок, мукаддима кетет, Биха деген мукаддима. Бул жерде дуа кылып жатат. Сүйлөмдүн мааниси дуа. Аллах Таала бул китепти пайдалуу кылсын. Кама нафа би аслиха. Аслиха домир кайга кетет? Ажурмия кетет. Ажурмияны кандай Аллах Таала пайдалуу кылгандай,
үммөт үчүн менин бул китебимде дагы пайда кылуусун сурап дуа кылып жатат. Фил хаяти бул дүйнөдө дагы ва бa'дал мамати өлгөндөн кийин дагы. Мамат деген сөз өлүп жаткан учурда дагы, анан өлгөндөн кийинки да айтылат мамат деген сөз. Эмне үчүн дуа кылып жатат урматтуу жамаат? Анткени иннаху карибун мужибуд да'ват. Кариб жакын дуа кылгандардын дуаларын кабыл кылуучу деп мукаддимасын бүтүрдү. Эми кайра китебибизге кайтабыз башынан. Башынан кайтабыз дагы. Өтө терең эмес, кыскача Европа эле. Биз дароо практика түрүндө да кетебиз дегенбиз, Кеттик анда ва бa'ду. Бa'дуну Европа кылабыз эми. Бa'дуну Европа кылабыз. Биринчиден, амма бa'д деп турат. Муну өчүрөйүн. Бул жакшы нерсе, унутпаңыздар. Мусталахат, терминдери, анан өкүмдөрү, анан кавайд эрежелери. Шуларды айырмалаганда, ажыратканда бизге наху түшүнүктүү болуп баштайт. Болбосо такыр туман болуп тура берет. Баш айланып тура берет. Унутпайбыз. Мусталахат деген терминдер. Ар бир илимдин неси бар өзүнүн? Термини бар. Ошол илимдин өзүнүн термини менен түшүнбөсөң, анда түшүнбөй кире албайсың, түшүнө албайсың деген башка нерсени түшүнө албайсың. Ар бир илимдин бир термин бул илимде башка мааниде бериши мүмкүн, башка илимде башка. Андыктан ар бир илимдин өзүнүн термини менен түшүнүү мына ошол китептерди туура түшүнүү болуп эсептелет. Бирин термин бири менен аралаштырбаш керек. Мисал айтайынбы? Фасад деген сөз эмне? Фасад. Фикта эмне деп келет? Бузулдуу деген. Экономикалык тилде кандай эсептелет? Фасад деген. Коррупция. Коррупция. Фасад бир эле сөз, бул терминде башка, фикта башка болсо экономикалык терминде ал фасад уже коррупция деген. Көрдүңөрбү? Бир эле термин, бир эле сөз, бирок айсы терминдерге жараша кете берет. Андыктан терминдерди түшүнүш керек. Азыр келебиз, калам дегенде нахвилердин аныктамасы бар. Анан тилчилердин, лугавийлердин, араб тилчилердин өзүнүн берген аныктамасы бар. Эки жактан карайт. Ошо аныктама жараша маани кетет да. Андыктан ошо көрүңүз. Кеттик анда. Ва бa'ду. Ва бa'ду. Кээ китептерде амма бa'д деп келет. Эсиңерде болсо, амма бa'д деп келет. Туурабы? Амма бa'ду. Биринчи аз биз муну түшүнүп алалы. Вау амманын ордуна келген. Амманын ордуна орун басар болуп эмне келип атат? Вау келип атат. Эмненин ордуна келиптир? Ваудун ордуна келген. Ордуна келген болсо вау эмнени билдирет? Вау эмнени? Кээ бир атф деши мүмкүн, истинафия деши мүмкүн. Ошондой эле жол болсо эмне деп айтабыз муну? Амманын ордуна келген нерсе. Ал эми амма болсо, амма деген сөз өзү жакшылап жазып койду. Амма деген сөз махма деген сөздүн ордуна келген. Биринин ордуна бири келе берет. Биринин ордуна бири келе берет. Иншалла шашпай окуйлу. Махма деген Европа эмне? Исм шарт биринчиден жазым. Махма эки фейл мудорини эмне кылат? Жазым кылат. Мисалы махма таф'ал тус'ал анху. Эмне нерсе кылбагын андан сура аласың. Биринчи махманын эмесин жазып алалы. Махма деген башка бир сөз менен, башка бир жерде. Махма таф'ал тус'ал анху. Таф'ал. Бул эмнеге жазым болуп атат? Махма келет. Бул эмне болот? Фи'л шарт болот, Жавабы шарт тас'ал болот, сукун болот. Амил болуп эсептелет. Иншалла бара-бара окуйбуз. Жанагы үчүн биринчи китеп окуганда мет амил окуш керек. Анткени амилдер бар, маъмул бар, анан амал жоса i'раб деген бар. Туурабы? Мисалы Зайдун деген сөз турса, өзүнүн өзү турса, Зайд деген турса, жалгыз өзү, эч бир яны мукаддары жок, тагдыры жок, өзү турса, i'раб кылынбайт. Кылынабы?
Kılınbaydı. Bunun rof kılış için ne gerek? Bir amil gerek. Misal feil alып kelsek, ja dedi. Bunun ol ja gelgen sebebine bu ne olur? Zaydun bolot da. Bunu amil deyt, bunu ma'mul deyt, bunu ne dep aytat? Amal josa i'rab dep aytat. I'rab, oşol i'rab rof bolot, nasb bolot, jar bolot. Misalı, beyt deyili. Özün öz gelse birini sen biliş mümkün mü? Yok. Biliş mümkün. Fi gelse-çi? Fi degen söz gelse ne olur? Jar bolot. Biyagın ayagın kasralı olur. Fi geldi. Amil qaysı uşul jerde? Fi. Beyt ma'mul emek kasralısı amal de i'rabda. Şöpten miyat amildin bu hulasası. Miyat amildin avamilde amiller samai bolot, kıyasi bolot. Anın neselerde içinen kılıp uşul kitap içinde okup ketebeririz inşallah. Qaragılar. Emi mahma degen söz iki fiildi. Bul misal moğlar bir fiil, bir ısımdı misalı amal kılsa bular keyde gebir neseler var. İki sözdü güçü iki sözdü jetet dep bolчу. Çünkü жеңил болчу, да? Дастан байке. Жаңы окуп атат, кээ бир адамдар жаңы баштагандар үчүн мындай түшүндүрүп коеюн. Эмне болуп атат? Эки жазымды бул күчтүрөк. Тамаша бул чоң жеңил болуш үчүн. Анан биз ушул жерде i'rab кылыш максатта. Не болду? Amma wa ba'd деген өз аслында amma ba'd болгон, amma ba'd өз аслында mahma yakun min shay'in болгон да. Немче башта ортада. Жан эмеспи? Макул анда. Жакшы. Mahma бизде азыр китепте минтип башталды, карагыла. Китебиз кантип башталды? Wa ba'du fa hadhihi деген сөз башталды. Fa hadhihi же fa hada. Fa hadhihi деген сөз башталды. Вау амманын ордуна келип аткан болсо. Вау эмненин ордуна келип атат? Амманын. Амма болсо эмненин ордуна келип атат? Mahma ордуна келип атат. Mahma келгенден кийин mahmul сөзсүз түрдө эки нерсе керек. Эки нерсени талап кылат. Фиил керек, анан жауап шарт керек. Фиил шарт, жауап шарт керек. Туурабы? Бул ордуна келгенден кийин ордуна келген нерсе деле ошонун амалын аткарат да. Орунбасар, шеф кетсе орунбасар колун кое береби? Мисалы. Колун кое берет, да? Орун шеф главный бир нерсенин башчысы кетсе анын ордуна калтырышып койсо, ал ордун аткара берет. Дал ошол сыяктуу эле бул деле мунун ордун булар ошонун ордун аткара берет. Демек, mahma wa ba'du wa amma ba'd amma деген сөз адат шарт болсо, жазим боло турган болсо, анда i'rabı кандай болот? Бул amma биринчиден amma деген сөз. Amma деген сөз mahma yakun деген fiili кошоп, yakun деген fiili бар. Yakun. Mahma yakun эмне нерсе болбосун деген. Ушул mahma анан fiili шарт менен экөөнүн ордуна, могул экөөнүн ордуна кайсы сөз келип атат? Вау келип атат, да? Вау келип атат. Амманын ордуна бул келип атат. Кыскарып кетип баратат, да? Кыскарып кетти. Кыскарып кетсе деле бул орунбасар болуп келсе деле бул мунун ордун аткарат. Ошондо бул келди дагы ошол mahma yakun деген сөздүн ордуна басып атат. Бизде ичинде эмне бар? Mahma yakun деген сөз бар, да? Себеби mahma эмнени талап кылат эле? Эки нерсени талап кылды. Мындай алганда азыр amma деген сөз могул экөөнүн ордуна басып келип атат. Канча мүнөтүбүз калды? 1 мүнөтүбүз калдыбы? Улай берет, да? Улантып беребиз. Ушуларды өчүрүп салабыз, да? Мына сүйлөгөн сөздөрдү. Mahma taqdirinde qanday bo'lgan ekan? Mahma yakun bo'ldi, da? Mahma yakun min shay'in degan so'z qo'shib qo'yib, bu yoqqa emne narsa bo'lsin. Emne narsa bo'lsin degan so'z qo'yib, mahma yakun min shay'in. Mahma yakun min shay'indan orduna va degan kelib o'tadi. Mahma yakun min shay'in ana nima bo'ladi? Mahma yakun min shay'in ba'du bo'ladi. Ba'du bo'ladi. Mol vav borgo? Vav borgo?
Onu üçüp salınca amma dep kişine koy. Wow. Moğamça sözün ornunu basıp gelip otadı da. Bir sözmen aytkanda. Bir sözmen aytkanda. Mahma yakun min şeyin ba'du. Aha. Aha. Andan keyin bol ne? Yakun mahman nesi? Fi'l şartı. Fi'l şart mı? Cevabı şart qayıqta? Cevabı şart qayıqta? Mahma sözsüz türde iki nerseni talap kılat bolчу. Qayсылар unutpayız. Sözsüz türde iki nerse. Mo'nu talap kılat, mo'nu. Biz az munusu bar dedik. Munusu qayıqta? Munusu cevabı şart fa menen gelet. Çünkü oldu. Cevabı şart geldi, fa menen gelet. Gelemiz inşallah. Bu türü var. Fa baylanıp gelirse, fi'l şart men cevabı şartı baylay turgan nerseler var. Şolardan birisi fa'da. Adat şart özü bolsa, anan cevabı fa'dagı iki şart söz, iki fiildi bir-birini baylap kelgen sözlerden bolup eseptilet. Oşonda kanday i'rab kılınat? Ha, kanday i'rab kılınat? Cümle mo. Fahadihi muqam. Özü baylanış üçün mubtada xabar boluş gerek degen nerse var. Fahadihi muyakta emne barlı ulandısı kitaptın matında. Fahadihi muqaddimatun. Turabı? Hadihi muqaddimatun. Bu mubtada xabar. Turabı? Mubtada xabar. Bu mubtada xabar. Cümletu cevabı şart. Uşol. Mo söylem. Ne olur? Fi mahal cazm. Aha. Ne olur? Fi mahal cazm. Cevabı şart bolot. Mozerde Evrop. Mahma fi'l şart bolça, bulç cevabı şart. Bu yerde fiil menen gelip kaldı da, bu jakt ism menen gelip otat. Bu ne olur? Fi mahal cazm cevabı şart bolup kalat. Amma ba'dan gelgenden keyin bir söz menen aytkanda, amma ba'dan gelgenden keyin bunday vujuban emas, köpünçө lazim. Bolup kelet, qaysi söz gelet? Fa gelet, Fa menen baylanat. Amma ba'dudan keyin söz türdө ne menen koşup aytabız? Fa menen aytabız. Bolsa fa oşol emneni baylap kelip atat. Amma ba'da ammadan keyin kelet. Ammadan keyin söz türdө emne geletken? Biz aytalı fa gelet. Ne üçün fa geldi? Oşo fa'nın gelgendigin bu ýakda düşündürüp bere aldık, kısaça. Bere aldık mı düşündürüp? Allahu alam, qarаңыздар. بعد يعرب ظرف زمان مبني على الضم. Emne üçün ala dom boldu? Onu aytабыз. Kitapta ve ba'du dedi. Fa ve ba'du. Emi hazır biz waw menen qoşo mo'nu birgelikde i'rab kıla turgan bolsak, i'rab kıldık. Ba'dunun özüni i'rab kılabız. Ba'd emne? Yok, zarfta. Zarf zaman mebniyun ala dom. Niçin mebniyun ala dom oldu? Özü idafası öçürülüp ketken. Mudaf ileyhisi ne olgan? Öçürülüp ketken. Başta aytkanda ba'dal basmalati vel hamdalati ves salvalati dep şunday bolot. Oşaga öçürüp ketken degen nubiyada ayaktan niyet var, takdiride köngülde var oşol nerse. Başta aytkanda jana birinci Kırgızстанны aytып ötküm, oşonu Kırgızstan kantip oşol kotordun degендеги Европа менен talдап берип жатабыз да. Wa ba'du demek için ba'du kıldık. Sebebi ba'du kılganlar jakta ba'dal bismillah hamdallah salvadan keyin degen sözde. Bolboso eger oşolordu alıp kelsek anda ba'dal hamdalati ve salvalati dep aytış gerek bolot. Arap til bolsa ötө kıskartılgan til. Her bir süйлөмдө эмнелер бар? Ötө kıskartıp süйлөшөt. Ошондой эле ар бир сүйлөмдө домирлер бар. Жанагындай мисалы узартып süйлөбөйт. Мисалы бул жерде келди. Такун васитатан байнаха ошону ханы узартса эмне болмок? Байнал ажрумия ва байна гайрил ажрумия деп кыскартып узартып кетиш керек. Ошолордун ордуна домирлер менен кыскартып берип кете берет.
Biz ошол биздин өзүбүздүн кыргызча түшүнгөнүбүз үчүн ошол домирлерди чыгарып билиш керекпиз. Эмне үчүн бул сөз келди, эмне үчүн бул сөз келбеди, фа эмне келди, ва эмне келди, би эмне келди, маанилерин билиш керекпиз. Амма баъттан кийин фа хада эмне үчүн келиптир? Фаул жаза деп коет, же фаул жавап деп коет. Бул эмне болуп келет экен? Фаны аммадан кийин келет. Фадан кийинки келген сүйлөм эмне болот? Cevabı şart bulut. Şunda fahadi mukaddime kantip ayet yarab kılabız fi mahal cazm cevabı şart dep aytabız. Emne üçün ankeni mahma şartun cazima dep aytabız. Zarf zaman mebniyun ala dam fi mahal nasb bulut. Negen? Zarf bolgandan keyin söz türde bize mutaallik boş gerek. Mutaallakı kaysa. Ötöz bara jar majrurlar anan zorflar jar majrur zaida bol boş gerek, şifi zaida bol boş gerek. Asli bolsa oşular emne bolat? Mutaallik bolat. Mutaallik degen söz emne? Baylayt. Emne menen жаңы bir mani beret da süйлөмгө. Je аны менен bir mani süйлөм толук болот десек дагы болот. Аны менен süйлөм толук болот. Bir söz айтып туруп, ошону байлап албасак, мисалы мисал кандай? Мисалы кандай беребиз? Сафарту мин Бишкек эле Ош десек. Мин Бишкек дегенде мин харф жар болду, анан Бишкектен эмне? Бишкектен Ошко эмне? Сафарту деп сафар деген этишке эмне кылынат? Байланыш керек. Ансыз маани чыкпайт. Сафарту десең, карагыла, сафар сапар кылдым, каяка эмне, каяктан маани чыкпайт. Мин менен келсең эмне болуп калат? Жеоча харф жарлар менен келип маани толукталат дейли. Кеттик анда. Биз махманын өзүн европ кылалчы, бир жолу калтырбай кетели. Махма эмне болот? Махманы европ айткылачы. Махма эмне болот европ? Аха. Исим турабы? Мабниюн ala sukun fi mahal raf mubtada. Sözün başına gelenden. Aha. Yakunçu. Fi'l şart. Meczum. Ve alamet cezmihi as-sukun. Bu yerde fi'l tam mı naqis mı? Fi'l tam. Naqis degen söz emne? İsim habarga muhtaç bolat turab. Tam bolsa bol аны менен сүйлөм толук болот дейли. Fi'l бул жерде там болот. Fi'l tam болгондон кийин fi'l келгенден кийин сөз түрдө эмнеси керек? Эрежеде fa'il керек. Демек жумла fi'liye болду. Jumla fi'liye fi mahall raf habar болот мубтадан амхманын. Себеби мубтада келгенден сөз түрдө эмне керек? Хабар керек. Min şeyin harf jar majrur mutaalliq эмнеге? Yakунга. فهذه مقدمة. Emi haga geldik. Ma ma'na ha? Hadihi fa'nın yavrobunu ayttık ha? Fa'nı yavrobunu ayttık. Hadihi yavrob emne? Ha harfun lit-tenbih. Tenbih kılat. Tenbih degen emne? Көңүл бурдуруу. Көңүл бургула деп, көңүл бур. Ha degende мында карайсың турабы? Зихи деп ди өзү бул ушул. Исм шаран өзү зи. Зи эле болот. Зи бул асыл эмне? Zihi, bu zihi emne üçün kollanat? Kaysı? Muşker otbu, jesker otbu? Jesker otun birligine kollanat. Aslında zihi zihi bolgan. Keyin haga lütken anı girbeyiz. Ha zihi. Hadi ismul işara. Aha, ismul işara bolat. Zihi emne üçün kollanat? Alыс üçün kollanat, jakın üçün kollanat. Ha zihi. Janыңдағы нәрсе koyulunat. Zalika olsa alыс üçün kollanat misалы. Zihi ismul işara. Ha zihi ismul işara. İsim bolgandan keyin söz türdө ne bolat? مبتدا بولت في محل رفع مبتدا بولت. هذه مقدمة. مقدمة إمنه يا رب. مبتدا إني جرك خبر جرك. هذه مقدمة. مقدمة خبره. خبر إنه مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. في علم العربية كتك في علم العربية في حرف جر علم اسم مجرور
arabiyeti ve huve mudafat al arabiyeti mudaf ileyhi bo'ladi. Mudaf ileyhi majrurun bi kasra bo'lsa. Aha, emi. Jar majrur geldi. Jar majrur gelgenden keyin emen izleymiz ayma mutaalliq izleymiz. Mutaalliq izleymiz. Jar majrur şibh cümle bo'ladi. Şibh cümle degeni nimde? Cümle o'xshash. Qanday o'xshash? Cümle deysen cümle emas, cümle emas deysen cümlede. Qanday emas be? Ketdik. Şibh cümle mutaalliq emnege? Muqaddima olasiz. Muqaddima هذه اقرأ له. هذه مقدمة. بول مقدمة kirişi mavdu'atun degan sıfatı var. Oşol hazif kılıngan, öçürülgön joso taqdirindagi bar söylemge oşogo. Bul Arap til ilimi boyunca mavdu'atun koyulgan joso maktubatun desеңерде болады. Жазылган kiriş. Oşogo mutaalliq болады. Fi ilm Arap tili boyunca emne? Mavdu'aga mutaalliq болады. Ketdik mi? Mutammimatun. Sıfat sani. Demek mavdu'atun birinci sıfat, mutammimatun ikinci sıfat bo'ladi. Li masailil ajrumiyati. Lam harf jar, masail majrur. Mutaalliq qaysiga? Mutammimaga mutaalliq. Ajrumiyanın masalelerin neken? Toluqtoğuchu degan. Shunda toluqtoğuchu bo'lib qoladi. Emneler ajrumiyanın masalelerin toluqtoğuchu. Mutammimatun mutaalliq bo'ladi. Antken mutammimanın emesi tammama turav, tammama. Takunu fi'l mudari' naqis bo'ja tamma. Tamma. Naqis. Bu kana jana xavatlar. Bular keletdagi mubtada xabarni nima qiladi? Hukmlarini o'zgartiradi. Kana Zaydun qa'imala. Zaydun qa'imun la. Zaydun qa'imun la. Zaydun qa'imun. Kana keldidagi? Kana kelganda kana kelib turib bol ekonun emesini o'chirib yedi. Harakalarini, yaroblarini o'chirib yedi. Kana Zaydun deb turib mol kana sebepten ha? Qa iman deb nasb. Bu ismi bu xabar bo'ladi. Kana kelgandan keyin ismi kerak, ana xabar. Aslında bular nima bo'lgan? Mubtada xabar bo'lgan. Emi qaraylik bu yerda. Takunu fe'l mudari' dedik-a. Domir ismi qayerda? Hiya. Qayqarat? Domir hiya bo'ldi. Al. Domir qaytish kerak bir narsaga. Arkasındagi narsa qaytish kerak. Al qayqar o'sha domir ismi bo'ladi. Qayerga qaytadi? Muqaddima qaytadi. Bidobt. Hadihi qaytadi. Vasitatan shunday nima bo'ldi? Nechun nasb qilib o'qiymiz? Vasitatan xabar bo'ladi. Vasitatan deb. Takunu vasitatan. Xabar bo'ladi. Baynaha zarf. Domir chi shu yerdagi? Domir muttasil. في محل جر مضاف إليه في محل جر مضاف إليه بلوت بينها ضمير قايتت أجرمي قايتت dedik. Emi بينها ظرف bo'lgandan keyin mutaalliq bo'lish kerak buldagi. Nega mutaalliq bo'ladi? Mutaalliq qaysi bu yerda? Mutaalliq bi vasitaga. Qanday ma'no chiqaradi shunda? Boshqa kitoblarning o'rtamchi boshqa kitoblarning o'rtasida o'rtamchi bo'ladi degan. Vasitaga o'rtamchi deganda. O'rtamchi bo'lsa takun menen ne bo'ladi? To'liq suyan bo'ladi, o'rtamchi bo'ladi degan. Bu kitob baynaha ajrumiya menen va bayna g'ayriha buldagi bayna g'ayrihani yo'rani aytganlar. Buldagi zor buni atıf. Buldagi zarf bo'ladi. Domir mudof harf jar majrur emne bo'ladi? Domir. في محل جر مضاف إليه فرد بلدغة معطوف عليه غيسي وبين من وزه
Ma'tuf, bu ma'tuf alayhi bayna. O'shoga nima bo'latat bular? Mutaalliq bo'ladi. Qaysiga? Vasitanga. Vasita nega vasitanga mutaalliq bo'ladi? Vasitaning maqsadi nima? Ankeni vasitatun bu ism fa'il. Ism fa'ilda hadas ma'nosi bor. Hadas ma'nosi bor. O'shoga o'zi mutaalliq, o'sha hadasga mutaalliq bo'ladi. Tub asli bor. Ketdik. Va jumlat takunu takunu söylemi. İsmini xabarı bilan birgelikte takunu vasitatan degan söylem. Ne degan söylem? Takun vasitatan. Sebep bu yerde ne var? Kananın ismi jana kananın xabarı var. Bu söylem cümle takunu bo'ladi. Oşul söylem fi ne olur? Fi mahal ده صفات صفات زي ما عرفت ne olur? صفات صفات في محل هذه مقدمة ايوه تصرف في محل رفع صفة ثالثة bo'ladi. Üçüncü sıfat bo'ladi. Emnenin sıfatı? Mukaddimanın. Oşonda qanday şey az bir sıfatlarını çıkardık, tüpkülerini qayta çıkardık. Oşonda qanday mani çıkarат? Takdirinde emi mani çıkarış gerek. Qanday mani çıkarası en ayağında. Oşol i'rob degan emne içindeki domirlerdi, bu söz qaysı söz eken degen mubtada ve xabары, fa'il ve emne eken bardığın çıkarıp algandan keyin ana mani çıgat. I'rob degen saga maniler bir-birine aralashıp ketүүдөн ne kılıp beret? Manilerdi ajratıp manini açıklap çıkarıp beret. I'rob degen manisi uşul, Kantip emne kılabız? فهذه مقدمة موضوعة. موضوعة bir sıfat koyuyoruz. هذه مقدمة موضوعة anan في علم العربية. علم العربية degende bu zayt qamız. علم العربية maksat atlaqal kul ve aradal cuz da. Ol inşallah geliriz. Balagada mecaz mursal. Bir nerseni to'liq aytdi, biroq bir nersesi maksat qilinadi da. Bu ilmul arabiya degende 12 ilim jandan aşkan ilimlerdi aytdı da, biroq bарын maksat qildi o? Yo'q, keybirosin maksat qildi. Demek هذه مقدمة موضوعة في بعض علم العربية degen emne çıgat? Oşol sözlü takdir çap çıgabız da. Arap dilinin key bir ilimi boyunca жазылган emgek girişүү desek dagы болот. Takun vasitatan baynaha ve bayna gayriha minel mutawwalat bolot. Yani minel mutawwalat. Minel mutawwalat yalla jar majrur bolot, mutaalliq. Mutaalliq qaysiga? Gelecekte acırım yağı o. Bunu hal var da bu yerde. Kharaca Zeydun biseyfin dese o şerdeki biseyfin kılıç götürgön abalda degende. Zayd kılıç götürüp çıktı de oldu da. Kılıcı menen çıktı. Kılıç götürüp çıktı. Kanday abalı qaysal? Kılıç götürüp çıktı degen abal var da. Hal var şerde. Bu yerde de oşol nerse var. Halga mutaalliq bolot. تكون واسطة بينها وبين المطولات جار مجرور بوته وشوندا قانداي معنى چыгат تكون واسطة بينها وبين غيرها حالة كون تكون واسطة بينها anan حالة كونها degan söz bolot. حالة كونها من المطولات bolot. Mul abalı emneken Ajrumiya menen jana çoğun kitaplarının ortasındağı köprü bolup bere turgan bir kitap degen söz bolot. Allahu alem. Kettik anda. Nafa'allahu, nafa'a kettik fi'il fa'il. Fi'il mazi mebniyen al fath. Lafzul celale fa'il marfu' alamet rafi'a dhammatu zahira ala akhirih. Dhamma zahira ala akhirih biha harf jar. Mutaalliq qaysiga? Yok. Taymele muqaddimaga emas, köpünçe qarayız emege, kontekstke qarayız negizinde-chi. Eng jaqin nersege alıp bargan jakşı. Biha qarala, manisi qarabız. Allah Taala bu kitapты пайдалуу kılsın dedi. Bu girişini, bu muqaddimani. Bu kitapты girişini emne kılsın? Пайдалуу kılsın. Demek qaymneke mutaalliqi nafa'a fi'ilge. Fi'il manisine kelgen nersege mutaalliq kılsan bolot. Nafa'a fi'il bu cümle oldu. Cümle oldu. Sorav? Cümle fi'liye, fi'il failden turdu. Bu duaiye la mahale leh minel i'rab. Cümle duaiye mahale yok bunun. Kema
Nafa'allahu biha anan. Fe'il nege fe'il mazi menen berip atat. Bu yerda mындай ma'nosi Allahumma infa' biha degan ma'noda. Ha? Bu kitapti bihadil muqaddim. Bu kitapti paydalуу kıl dep du'a kılıp atat негизинде. Бирок fe'il mazi menen келгенде fe'il mazi menen билдирет, өткөн чактагы бир нерсенин болгондугун билдирип атат. Башка айтканда, буну дуасында эч кандай шек күмөн жок. Сөз түрдө кабыл болсун үмүт кылып атат, да? Дуа болсун, дуанын кабыл болусунун шеги жок. Kama nafa'a bi asliha. Asliha domir ajrumiga barmaga. Kama harf jar bu. تشبيه نفعت فعل ماضي فاعله غيقته هو لفظ جلالة غيتات هو ولد لفظ جلالة غيتات شنو نفع الله ده نفع الله بأصلها بأصل حرف جر مجرور متعلق بنفع ikinci نفع ثانية نفع كما نفع متعلق بلد كما نفعه متعلق بلد علامي جملة فعلية جملة فعلي bu yerda ma degan söz geldi. Birinci kaf geldi. Anan keyin ka mo'lamda ma ma. Bu ma mazdariya deb aytiladi. O'sha fe'ilni ne qiladi? Mazdarga aylantadi. Tushunib bo'ldimi? Ma bu o'z birinchidan ism mavsul. Allazi nafa'a degan bu yerda. Allazi nafa'a. O'sha so'z nima bo'ladi? Nafa'allohu biha kama nafa'a deganda. Qanday Evrop qilamiz? Ma mazdariya bo'ldi. Ma ism mavsul. Silasi qaysi? Nafa'a. Ism mavsul kelgandan keyin silasi kerak. Dagı bir qaytalab o'tayin. Sizlar buga chayin ajrumiyani o'qasizlar, yer kitaplarda Evrop qilib biraz ma'lumot bor sebepten bu kine biraz yana o'rtomchi deb o'tdik bilek. Buga chayin da 2-3 kitap o'qib kesh kerak degan so'zda. 1-2 kitap eng azy deganda. Andan o'shonduktan keyingi narsalarni o'zin tushundir, qayrat başdan beri tushundirib kelsem deydi. Misal kana zaydun qoiman siyak tushundirib kelgan siyak o'ylanib o'tiram, vaqt ketib qolib ketmayli o'shoni qarab o'tam. Mel bitirib öyrelanda kama nafa'a bu ism mavsuldagi silasi nafa'a bo'ldi. Turabı? Emi bu o'shol kaf kelmedi öyle. Majrur ganaki. Sila mavsul bo'ldi, ma mazdari bo'ldi, ma asilatiha silas bilan birgalikda fi ta'wil mazdar fi ta'wil mazdardagi majrurun bil kaf bo'ladi. Kaf bu yerda harf jarbi, majrur kerakmi? Ma nafa'a o'shol birigib turib, ta'vilinde nima bor içinde? Majrur bor. Kafdan majruru. Fil hayati. Kettik mi? Fil hayati hem de jar majrur mutaalliq nafa'a. Qays nafa'a? Birinchi nafa'a. Ve birinchi nafa'a alsak bo'ladi. Allah Taala paydalı kılsın deb dua qilib o'tmaydi. Sebebi nafa'allohu biha kama nafa'a bi asliha deb nafa'allohu biha fil hayati deb birinchi nafa'a ma'nosida mutaalliq bo'ladi. Va ba'dal mamati va atf bo'ladi. Ba'da bo'lsa-chu. Va ba'da degan ko'rdingizmi? Ba'dadan keyin mudof ilayhi bo'lsa anda al zorf mansub bo'ladi-da. İzofasi ketib qolsa anda mabni ala dom bo'ladi-da. Tushundingizmi? Ba'da mansub ala zorfiya mudof ilayhi qaysi? Mamati. Ma'tufun ala qaysga jar majrurga fil hayaga. Fil hayaga. Mutaalliq qaysga bi nafa'a. Ketdi endi. Innahu qaribun mujibud da'awat innahu harf tawkid nasb. İsmi qanaqay? Domir. Qaribun xabar avval bo'ladi, mujibun xabar sani bo'ladi. Ketaveradi xabar bizda. Zaydun karimun alimun xabar ketaveradi. Da'awat خبر ilk xabar sani mudaf ilayh bo'ladi, da'awat mudaf ilayh. Lemi jumlat innahu qaribun mujibud da'awat qanday jumla bo'ladi bu? Jumla musta'nafa. Jumla istinafiyya musta'nafa bo'ladi. Endi uchun bu so'z aytildi desa, antkeni endi uchun duo aytdi. Nega bu so'z aytdi oyog'ida kelib turib?
Ne üçün bu söz aytты? Antkeni degen mani var özü. İnnahun için emne degen mani var? Antkeni de. Ve innema da'avtullaha subhanahu Allah Teala dua kıldım. Likavnihi qariban. Qarib jana dualardı kabul kıluvçu dep dua kılıp atat. Niçin dua kılıp atat? Antken dualardı kabul kılat. Anda Allah Teala jakın dep. Wallahu Teala a'lam. Dep bugünkü ikinci sabahımızı bitireli. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.